Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Тез кабар Турак жай каналыбыздын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Южный Кичи районунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Ал үчүн сиздер Южныйга Фрунзенский тараптан түз жогору чыгып, же нары Учар Ак Тилек тараптан келип, мечиттен, медреседен мына ушул 134-түн жолу менен түз бери келесиздер. Дал ушул жерге келгенде сол тарапка буруласыздар. Мына ушул көчө менен түз барып, оңго бурулуп кирсе дагы болот. Ал эми ушул эле жерден сиздер сразу эле оң тарапка Шаумян көчөсүнө бурулуп бул жака кирсеңиздер да болот. Мына ушул жерден 50 метр барып эле сол тарапка бурулабыз, Шаумян көчөсү. Азыр барып көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Туугандар, алыстабай туруңуздар, мен сатыла турган үйгө жетип келип калдым. Үйдүн алдында турам азыр. Азыркы чоң көчөдөн мына ушул Шаумян көчөсүнө түшүп эле ылдый тарапка 200 метрдей жүрүп келсеңиздер, сол тарапта эки көчөнүн кесилишкен жеринде туугандар 24-түнчү номурдагы үйү турат. Мына ушул үйдү бүгүн сиздерге көрсөтөбүз. Ээси ушул үйдү сатууга коюп жатат. Аябай жакшы үй экен. Эки жагында тең дарбаза бар экен. Биринчи чоң дарбазасы ушул, ал эми экинчи дарбазасы бул жагында жайгашыптыр. Эки көчөнүн кесилишкен жер экен бул жер. Тагыраагы 4 көчө десек болот. Бул көчө менен түп-түз ылдыйга Ала Тоо жака, ылдый резиденция тарапка, канал тарапка түшүп кетсе болот. Ал эми бул жагы дагы ошо Южныйга чыгып келе жаткан көчөдөн солго бурулуп ушул жагынан дагы кирсе болот экен. Мына көрүп турасыздар. Үйдүн көчө жагын ушундай решетка менен тосуп, ичине жаш көчөттөрдү отургузуп, гүл бакчаларды уюштуруп коюптур. Экинчи дарбаза болсо бул жагында, анын бер жагында дагы көрүп турасыздар, ушундай арча дарактарын отургузуп, көгөртүп, жашылдандырып коюптур. Үйдүн чатыры жабылган, көрүп турасыздар. Тыныке менен жабылган, кар тормуздары, жолуптары, өстүрмөлөрү бардыгы кагылыптыр. Үйдүн сырткы фасады боелуп, декорлонгон. Терезелери бардыгы алюмин профилдеринен жасалган экен. Камера көзөмөлдөрдү дагы 4-5 жерге орнотуп коюптур. Кыскасы угловойдо жайгашкандыктан эки жагынан тең кирип чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул жагы мына чоң үй, анан буга жанаша нар жагына дагы 2-3 бөлмөлүү времянкасы, нар жагында очокканасы дагы курулуптур. Азыр кирип чекеден көрсөтүп бере беребиз. Электр линиясы, интернет линиясы, таза суу бул жерге бүт баары газдан бери тартылып келиниптир. Көчөдө мына столбаларда жарыктандыруулары дагы коюлуптур. Кирели анда чекеден көрсөтүп бере берели. Бул жагына мына чоң дарбазанын сырт тарабына унаа коюучу жайга ушундай навес куруптур. Эки жагындагы фундаменттин сырткы тарабындагы ушундай кафел менен жасалгалаптыр. Дарбаза чоң дарбаза, эки жакка ачып туруп эле үйдүн алдында 3-4 унааны алып кирип койсо болот экен. Бул болсо калиткасы. Бул жерде дагы бир кошумча калиткасы бар. Ал калитканы ачып, бул жакка ушу үйдүн көчө жагындагы бакка, гүл бакчага кирип чыкса болот экен. Жүрүңүздөр эми, үйдү бир катар көрсөтөлү. Мына бул жерде да камера турат, бул жагында да камера турат. Ошо 4-5 жерге камера көзөмөл орнотуп коюптур. Бисмилла деп туруп үйгө кирели. Мына үйдүн короосуна биз кирип келдик. Үйдүн алдындагы унаа коюучу жайы ушул жер. Аябай кенен жер көрүп турасыздар. Бүт дуалдары жасалгаланган, көрдүңүздөрбү? Обой, рамкалары менен асты соколдору бүт кафелденген. Асты стяжка болгон. Бул жакта 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүүбү, 2 бөлмөлүү времянкасы, нар жагында очоккана тапчаны менен, сарайлары менен. Бул жакта болсо эки эшикти көрүп турасыздар. Эки эшиктен киргенде бул жакта 2 бөлмө, бул жакта 2 бөлмө. Бул чоң үйдө өзү 4 бөлмөсү бар экен. Биринчи ушул 4 бөлмөнү биз көрсөтүп чыгалы. Андан кийин калганын дагы көрсөтөбүз. Сырттан дарбазадан киргенде эле оң жактагы биринчи эшикти ачып ичкери киребиз. Бүт эшик терезелери ак түстөгү алюмин профилдеринен жасалыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичине кирип келдик. Бул биринчи бөлмөсү, холл экен, мейманкана, конок бөлмөсү. Узун туурасы 4кө 4,5, 17-18 чарчы метрдин тегерегинде чыгат. Көчө жагында бир терезеси бар, пардалары тартылган, дуалдары суюк жалтыраган обой, потологу болсо ДВП сырдалган, тегиз. Бул жакта болсо печка бар экен. Бул печканы көмүр жагып, отун жагып иштетсе, нар жактагы 2 бөлмө, бул жактагы 2 бөлмө. 4 бөлмө тең жылып ысыйт экен. Төргө кирели. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул мейманканасы.
konok bölmösү. Көрдүңүздөрбү? Bölmөнүн uzun tuurасы 4-5 булдагы. Bir 20 çarşı metr çıgat. Mına ol emeregi uşu dualga çenelip, жабыштырылып ушундай жасалган экен. Аябай жакшы. Bölmödө 2 терезеси бар, пардалары тартылган, потологу ДВП, люстра илинген, дуалы жидкий обой, полу болсо 2 бөлмөнүкү тең ДСП. Кийинки бөлмөгө барабыз азыр. Бул жактагы 2 бөлмөнү сиздерге толук көрсөттүк. Ал эми нар жакта дагы 2 бөлмөсү бар. Аларды дагы көрсөтөлү. Бул экинчи эшикти ачып ичкери кире турган болсок, бул жакта бир мейманкана, бир спальный бар. Мына бөлмөгө кирдик. Киргенде эле сол тарапты караңыздар. Уктоочу керебет коюлган, нар жагында шкаф, күзгүлөрү менен душевая кабина коюлган, ысык суу, муздак суу бардыгы уюштурулган. Патологу болсо көрүп турасыздар, гипсокартондон жасалган. Бул жагында бир терезеси бар. Бул уктоочу бөлмө. Дуалдын ички тарабы МДФ каражаттарынан жасалган. Бул жакта дагы китеп текчеси жасалган. Бул жерде болсо күзгү комоддору коюлган. Төрдөгү эшиктен ичкери кире турган болсок, бул жакта мейманканасы бар. Анча-мынча конок келгенде ушул жакка киргизсеңиздер болот. Узун туурасы 4-5, 20 чарчы метр дагы бир зал, конок бөлмөсү. Мына бул эмереги дагы ушу дуалга жабыштырылып жасалган экен. Под заказ. Патологу гипсокартон. 2 терезеси бар. Бул эмеректери болсо эми сепке тиешелүү экен. Буларды эми алып кетет. Дуалдын ички тарабы бүт МДФтен жасалыптыр. Жүрүңүздөр эми чыгалы дагы времянканы сиздерге көрсөтүп чыгалы. Времянка наркы бетте жайгашкан. Ал 2-3 бөлмөлүү времянка экен өзү. Аны дагы азыр көрөсүздөр. Бул жерде мына селкинчек коюптур, тапчан коюптур. Мында болсо ошо времянканын кире бериши астында бир бөлмөлүү чакан подвалы бар экен. Бул жакта болсо тапчан, алдын авес болгон, жүзүм бакча, экинчи дарбаза, бул жакта очоккана, летняя кухня бүт бары сарайлары менен катар-катар жайгашыптыр. Бул жерде мына 3 тепкич жасаган, тепкичтен көтөрүлүп чыгып эле бул эшикти ачып времянкага кире турган болсок, мында болсо көрүп турасыздар, жашоо бөлмөсү, уктоо бөлмөсү. Бул жерде азыр спальный кылып алыптыр, көрүп турасыздар. Печка иштеп жатат экен, көмүр жагып турат экен азыр. Бөлмөнүн ичи аябай жылуу экен. Бул жагында бир терезеси бар, бул жагында бир терезеси бар. Дуалы обой, патологу ДВП. Полу ДСП окшойт менимче. Эми бул арка эшиктен төргө кире турган болсок, бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен туугандар. Мына, көрдүңүздөр? Дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул дагы ушу отурган үйү. Чакан, узун туурасы 3,5-4. Эмереги ушу дуалга жанаштырылып жасалыптыр. Мында бир терезеси бар, бүт баарын киргизип койгон, интернет, Wi-Fi, камера көзөмөлдөн бери бүт баарын коюп койгон. Эми сыртка чыгалы, ушу ортодогу печка 2 бөлмөнү тең жылытып ысытат экен. Ал жака чыгалы, очокканасын көрсөтөбүз азыр. Үйдүн алды аябай кенен. Унааны бул жактан киргизип, бул жактан чыгарса дагы болот экен. Же бул жактан киргизип, нар жактан чыгарса дагы болот экен. Мына, көрдүңүздөрбү? Бул жерде мына 2 метр, 2,5 метрлик тротуар жасалган. Бүт чатыры кошо жабылган экен. Чатырларынын ылдый жагы мына көрүп турасыздар, өстүрмөлөрү дагы патологтору бүт пластик каражаттарынан кагылып жасалыптыр. Бул жакта времянканын 3-чү бөлмөсү бар экен. Бул дагы ошо спальный бөлмө. Муну дагы көрүп коюңуздар. Бул дагы ошо жашап жаткан бөлмө. Чакан экен, көрүп турасыздар. Туурасы бир 3 метр, узундугу бир 5 метр чыгат. Мында да бир терезеси бар экен. Бул жака мына отопление да тартып коюптур. Мында болсо, мына бул жагы уже кухня шарттары бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мына бул эшик менен бул жагынан дагы кирип чыкса болот экен. Көрдүңүздөрбү? Аябай жакшы экен. Баякы бөлмөгө ушул жактан дагы кирип чыга берсе болот экен да. Көрдүңүздөрбү? Мына. Кайра эле биз биягы менен ортоңку бөлмөгө кирип калдык. Кандай сонун кылган, Кандай гана сонун кылган. Кайра эле бияка кирип чыгып жүрө берсе, жашай берсе сонун болот экен. Тиги жерине вытяжкаларынан бери коюп коюптур. Жакшы, бияка деле кирип чыга бергенге мүмкүн экен. Эң сонун. Эми бул жака келели. Азыр эми чекеден тартып көрсөтөбүз да. Бул жерде болсо, мына көрүп турасыздар. Тапчан курулган. Айланасы бүт гүл экен. Тапчандагы жакшы жасалыптыр. Чатырлары бүт кошо жабылыптыр. Мында болсо ошо очоккананын кухнянын биринчи эшиги.
Наракта дагы кошумча экинчи эшик бар. Бул жерде болсо чай иче турган орундугу, терезелери бүт чоң жасалган туугандар, жарык кирип турат экен. Дуалдары обой, полу болсо кафель. Бул жака болсо чоң эмерек коюлуптур. Мисалы, кир жуучу машина койгон, сууну чыгарган бул жерге столешницасын койгон көрүп турасыздар. Электроточкаларын жасаган, газ электропечка вытяжкасы менен газ киргизиптир, чоң холодильник коюлуптур. Бул жакта болсо 3 очок. Тагыраагы чоң казан, орто казан, анан кичик казан печкаларын коюп коюптур. Бул жака дагы суу чыгарыптыр. Вытяжкаларында бүт барын сонун кылып жасап койгон. Той топурда, мааракелерде аябай жакшы кызмат кылат. Эми бул жакта сарайы бар, сарайындагы көрсөтүп коеюн мен сиздерге. Мына бул курулуш, бул сарай экен. Бул жака да негизи келечекте үй курса болот экен сарайдын ордуна. Мына бул жакта дагы душевой бар экен. Сол жагы даараткана, бул жак болсо душевой. Жуунуучу бөлмөсү экен. Көрдүңүздөрбү? Аристондорунан бери. Мында болсо тандыркана, бул жакта болсо сыртка жаткана, көмүркана, отункана, бул жагы болсо мына сарайы. Bir 4-5 бука, же саануй, же кой эчки кармаганга акурлары менен дап даяр экен. Азырынча склад. Стяжкасы куюлган. Те төрдө болсо сол тарапта баня курган экен. Банясы да толук бүт элек. Баняны куруп эле койгон, монолитин куюп коюптур. Мына чакан мончо экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Те үстүн дагы баягы чөп гана склад кылып, кладовка кылып колдонсо болот. Үй аябай жакшы үй бекен туугандар. Жаккан болсо сиздер экрандагы телефон номерларга чалып айланышып сүйлөшүңүздөр. Колдон чыгарбаңыздар. Мына жерде бир септик бар экен. Мына жакта дагы бир септик бар экен. 2 септик жасаптыр. Суу болсо ушу үйдүн ичине чыгарылгандардан бери эсептегенде бир 7 жерден суу чыгыптыр да, 7 жерден. Бул жагында 2 жерден суу чыгат. Мына жерден ылдыйдан крантан суу чыгат, нары жактан раковинадан суу чыгат экен туугандар. Мына раковина коюп коюптур, ушул жерден суу чыгат. Кол жууганга аябай жакшы экен. Ушул үй $140 000 сатууга коюп атат. Баасы $140 000 кеми бар. Кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Документтери баары так экен. Бир аз кемин кылып, ырымын кылып түшүп берет экен. Эми жайгашкан жери жакшы экен. Бул жагынан да келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, жогору жагынан Шаумян көчөсү аркылуу келсеңиздер да болот. Эң негизгиси жакшы жерде экен да. Мына жерде да калиткасы бар экен. Ушу арча жакка, гүл бакча жакка ушул жак менен дагы кирип чыга берсе боло тургандыгын көрдүңүздөр. $140 000 кеми бар, документтери бар так экен. Жакса эртерээк сүйлөшүңүздөр. Бул жерде жашап кала турган болсоңуздар, эми мектеп. Бул жакта мектептер бар. Кааласаңыздар ылдый жакка барасыздар. Жакын жерлерде бала бакча, маршруттук каттам жогору жактан 134 каттайт, ал эми ылдый жактан дагы бир маршруттук каттам каттап турат. Насип кылсын дейли. Колдон келишинче сиздерге тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Барын бардай, болгонун болгондой, кандай болсо ошондой кылып тартып көрсөттүк. Аманчылыкта көрүшөлү. Жакшы эшик, жакшы үй экен. Насип кылсын сиздерге.